Дүрбен деген апаман калган, кайненем. Ошону шырдагы дагы бул жерден унага ас байланыштуу асап келип калдым. Дагы мунун түрлөрү бар, жалаң төөнүн жүнүнөн жасалгандар бар. Шырыкта кишинин ошо илгерки кишилердин аттары жасалгандар бар. Муну бардык оокат өзүмдө кыргыз оокаттын баары бар. Боз үйдөн 5 боз үй болчу. Туристке чыгып аткан ошонун баарын өзүм жасагам. Баары тең сакталуу. Ошо Илемче жайлоосунда турист чөчүмүн. Анан ковидке карата кызматтан бошоп, кара кече анан Минкуш филиалына кеттим. Да болсо бир өңчө эле кара кийиздин 2 кабат кара кийиздин бетине оюлардын түрлөрү салынып, анан колдо ирилген койдун жүнүнөн, арты болсо шона менен тигилет. Аны дагы чужип деп айтылат бизде. Төөнүн жүнүнөн же койдун жүнүнөн колдо ирип туруп, ошол менен тигебиз. Бышыктыгы, коздугу боюнча бул аябай сапаттуу болот. Бир кылымга чейин бизде сакталып келген шырмалдар бар. Могу артымда турган ошол биздин айылдан келген 65 жылдык шырмал, ошол чоң энелерибизден калган. Сүрөттү мен өзүм тартам. Өзүм сүрөтчүмүн. Сүрөт окуу жайын бүткөнмүн. Эскисин баарын өзүм иштейм. Бунда башка бирөөгө неме кылдырбайм. Бүт өзүм өз колум менен чыгат. Чийди дагы тартып келгенде бүт өзүм талаага барып чий тартып келем. Ошонун баарын кайра тазалап, кургатып, иштетип, эскисинен өйдө тартып, анан кийин мына мынакындай немелерин кайра чийип чыгасың бирден. Анан ошону менен анан бу чийдин технологиясы аябагандай оор да, көп немени талап кылат. Соккон өрмөгүм боз үйдүн башына жараша 70 баш, 80 баш, 100 баш дегендей. Чебер класста герле тартылган өрмөгүн кылдат терип, бекемдеп согуп жаткан өрмөкчү Ысык Көл облусунан келген. Ал өрмөктүн бир нече түрүн согуп, боз үйдүн кереге чалгыч, ук тизгеч, туурдук боо, жел боо сыяктуу өрмөк өнөрүн кызыккандарга үйрөтүп келет. Жакынкы күндөрү мындан айымдарга кийимдерди да жаратам дейт. Күздүк деп коет мунучу. Бул жиптер ар түрлүү болот турбайбы? Ошону бирден тизип санап, ушул жерден жаңылып калса дагы, биякта оймолор жакшы түшпөй калат. Ушунун бардыгын жаңылбай, сен айткандай математикалык түрдө эсептеп, ар бир терген сайын эсеп чоту менен терип согулат бул. Анан бул согулгандар боз үйдүн жабык башы, тегиричи, боосу, үзүк боо, турдук боо дегендерге куржун, тар, сумка көп нерсени жасаса болот. Кийимдерге да кошулуп атат, азыр кийимдерге кошуп жасаса да болот. Шырдакта жүн тандайт. Жүн эле болсо боло бербейт. Ага да уяң, кылчык болбогон жакшы жүндөрдөн жасалат шырдактагы. Анан эми шырдакка мына момундай оң сол болгон жээк кетет. Оң сол. Аны өздөрү каалагандай боешот да алгандар. Жана шырдактын светине жараша боек жасашат. Жайы үйгө жуу, мындай бут кийимдерди чет өлкө, биздин өздүн кыргыздар дагы аябай жакшы алып калды.
мындай баш кийимдер жайында ысыкты өткөрбөйт, кышында суукту өткөрбөйт. Ана мындай кожаный подаркага ичине ар кандай сөйкө шакек салганга ушундай кожаный буюмдар биздин кыргыздын боз үйүнөн түшүрүлгөн. Бул өнөр ошо биздики канча кылымдан бери жашап келатат, дагы да жашай берет. Улам жаңы жыл өткөн сайын жаңырып атат. Колубузда турган бул арпа чайы, бул ден соолукка пайда чай экен. Япондордон окуп үйрөнүп, ушуну сатыкка чыгарып келдик. Малдын майынан жасалган самындар, ар кандай фигурадагы бул самындарга жыт берүүчү эфирный майлар кошулган. Андан тышкары биздин мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын колунан жаралган шурулар, мына могулар биз жылыга ушу Шырдак фестивалында катышып келе жатабыз. Анан бүгүнкү күнү дагы ушу колубуздан жасалган нерселерди өткөрүп алалы деп ушу фестивалга катышып атабыз. Кыргыздын улуттук буюм тайымдары ошо менен бирге тамак ашы бүт баары коюлуп атыптыр, ар кайсы райондордон келип. Керектүүлөрүн ошо сатып алып атабыз. Ошо жаштарга дагы таалим тарбия катарында ушуларды көргөзүп эметип аткандары чоң иш-чара болуп атыптыр эми. Кыргыз элинин каада салты, улуттук негизде даярдалган оокаттары абдан жакшы экен. Баарын кыдырып көрүп, абдан кубанычта болуп атабыз. Биз улуттук тамак ашыбызды да даңазалап көп жерге эме кылып атабыз. Негизи эле кыргыздын даамы, улуттук тамак ашы абдан жакшы көп келиптир бүгүн. Бүт элдер да кубанычта алып, өзүнөн пайдаланып атышат.